2020 жылы 20 декабрда үй жумуштарын жасап коюп, саат 3:30 мен баняга чыгып кеткенмин. Баняга барып келейин деп, банядан келип тамак баштаганмын, кечки тамакты. Кечки тамакты баштаганда саат 6:30 чамасы. Телефонго звонок келип калат. Телефонда кайнежем чалган болот. Кайнежем менен кайненем, кайнатам сүйлөшүп аткан видео вызыптан. Сүйлөшүп атып эле анан кайнатам мени жамандайт. Ушундай тамак кылын элек, ушундай отурат бул, жүрө берет деп ушуну жамандагандан кийин телефонду мага берген. Мага бергенде мен кайнежем менен сүйлөшкөнмүн. Эже, мен азыр банядан келдим. Банядан келип, эми тамак баштадым. Атам өзүнчө эле ушинтип сөгүнүп бакырынып атат десем, эми пейли ушундай болсо чыдайсың да, билесиң го, көрүп эле жүрөсүң го деди. Эми көртасың, биринчи жолу көртасыңбы дегенде анан мен телефонду коюп койдум. Өчүрүп коюп койгонумда кайнатам чыгып эле жаныма келди. Мен тамак жасап аткан комнатага, кухняга кирип, сен мени жамандай турган болуп калгансыңбы деди. Жок, жамандабай эле айттым, жакшына эле айттым, жамандаган жокмун сизди дедим. Жамандаган жокмун дегенде эле келип туруп эле, эмнеге ушинтип атасың сен? Мени көзүмчө жамандап атасың сен муну деди. Жамандаган жокмун дедим. Дегенде эле баягы тактада жанында бычак бар эле. Бычакты коюп койгонмун. Ошо бычакты алып туруп эле мага мындайынан сайып алды. Кайнатам. Операция saat 11'de болуп, 4'төн өт операциядан чыкты. Аябай узак болду. 1 литрге жакын кан жоготуптур. Операция жасаган врачка кирип жолуксак, врач айтты, бычак кирген деди. Ашказанды тешип, нар жагын тешип, ашказанын эки жагын тешип, андан кийин ичке ичегини тешип, бер жагын, нар жагын тешип, андан кийин безди, чел кабыгын тешип, андан кийин чоң кан, жүрөк кан тамырына 2 мм калыптыр деди. Ошол сайылганда бул кыз өлүп калмак экен деди. Жыгылып түштү. Onu ар жакта душубуз бар. Душтан жыгылып түшүп, кайнатам бутумду сындырып койду деп айтты. Жалганды көп сүйлөйт, ушак сүйлөйт. Мен бул кызга сайган эмесмин, башка кылган эмесмин. Бул курулай дооматта кантип анан кийин ушул инсандар бул дүйнөдө жашап жүрөт. Бул жер көтөрүп жүрөт ушулар биздин Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын Сулаймонтау милиция бөлүмүндө тергөө жүрүп жатат. Тийиштүү экспертиялар толугу менен чыккан. Ким тарабынан сайылган, кандай бычак менен сайылган деген экспертиянын корутундусу чыккан. Бүгүнкү күндө тергөө аягына чыкты. 1-2 күн ичинде сотко өткөзүлүп берилет.